Assalamu alaikum барыңыздарга. Кадамжай району Айырбас айылындабыз. Айырбас айыл өкмөтүндөбүз. Ушул жерде мына центр жеринде бул жака шундай киргенде 10 сотук жер үйү менен сатылат экен. Мына бул жагы Баткенден келген жолдор. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ушундай үлкен айыл. Бул жагы Кадамжай Баткенден келген жол. Бул жагы болсо Кызылкия Ош Бишкекке карап кетет. Бул жерде мына сонун мечит түшкөн, борбордук мечит, айылдын борбордук мечити. Бираз жүрүп шунай бурулганда эле экен үй. Жүрүңүздөр биз менен чогуу болуңуздар, азыр көргөзүп кетебиз. Ассаламу алейкум достор. Биз Кызылкия шаарына келдик. 1 жыл мурун дагы ушул жерде устакелердин ишини реклама кылып тарткан элек. Бул аябай сиздерге пайдалуу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Арген мырза азыр өзүнүн иши жөнүндө түшүндүрүп кетет. Жүрүңүздөр анда, кеттик Арген. Убакыт кетирбей көргөзөлү. Кандай иштер жакшыбы? Жакшы болуп атат секин. Бул үй чоң үй экен, кирпич менен түшкөн. Мына көргөзүп койсоңуздар болот. Мына былтырда көргөзгөнбүз. Аслан деген неме? Смесмен шклоз. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум деп мына устакелерибиз ишти кылып атат. Караңыздар. Мына караңыздар. Теп-тегиз. Өп-түз мына. Ушул үй канча бөлмөлүү азыр? Аслан мырза? 5 бөлмөлүү. Зал менен 6. Зал менен 6. Ооба. Канча убакытта бүттүңүздөр эми муну? Бонун баштаганыбызга 2 күн болуп калды. 2 күндө, Ооба. 2 күндө 5 бөлмөлүү мына достор. Мына көрөрмандар келип калдык. Жанагы мен көргөзгөн жол ошол жактан эле түз. Ушундай бассаңыздар эле 2 мүнөт, 3 мүнөттө келет экенсиздер. Ушул жерде мына ушул үй дубалы бираз кумшуак кылгандан кийин көчүп кетиптир. Бул жагы дагы дубал мына бул кошуналардын үйү, мына үйдүн алды кеңири экенен мына 10 сотук жер. 3 бөлмөлүү үй. Андан кийин жанында кухнясы, мына карасаңыздар мынакей. Мындай кылайын. Кеңири мынакей кухнясы, мына караңыздар. Бул жагында үй 3 бөлмөлүү, андан кухня. Onun ар жагы склад. Бул жагда мына эң жакшы жаңылык сиздерге холодильник куруп коюптур, туугандар. Азыр басын шашпай туруңуздар, мен айтайын. Мына отундарды да бонуска берет сиздерге. Сразу отун алыш керек деп отурбайсыздар мына. Бул жагы гараж кадимкидей мына бир фуранда калып келип киргизип бересиздер баягы. Средний грузовиктердичи. Мына андан кийин болсо бул жагда мына холодильник таптар коюп. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына карасаңыздар. Чоң холодильник. Бул жакка да сактай бересиздер мына. Өзүңүздөр бүт тапшыкка кылып неме кылып даярдап таптаяр. Бул иштейт мына. Даяр турат холодильнигичи. Мына келе портердин эшигини ушул бирдеменин эшигини койгон окшойт мына. Бул эшиги в общем жасап коюптур. Андан кийин бул жакта тоок багам, индүк багам, улуу багам десеңиздер мына. Бул жагын да көргөзүп кетейин мына. Чоң бул жагы дагы тоок капа. Андан кийин бул жагында дагы навес. Очок. Дагы бирдемелер курганга мына чоң караңыздар. Ушундай. Азыр эми үйдү көргөзөйүн жүрүң сиздерге. Мынакей. Жерлерди кичине тазалап эме кылыптыр. Бул жагда да кичине навеси. Бетондору жакшы куюлган караңыздар. Өттө мурдагы союзда түшкөн эзилип калган үйлөрдөн эмес. Бул жагда пас кылып коюптур мына кийин. Кары картаңдар келип ушундай басып аттап кирип кеткенге жайда отура турган. Кичине баягындай компромат кылып койсо. Андан кийин болсо бул жага мына тапеска блокторду сөйп коюптур. Бул жагы да өзүнчө бир эме экен, бөлмөлөр экен да мындай. Ичинде эчтеке жок, бөлмө экен. Үй катары да 1, 2, 3, 4, 5 коридор менен 6 экен да ошондо. Жүрүңүздөр эми үйдүн ичине мына. Мени көрдүңүздөр, Эми көрбөйсүздөр деп калайын, жо тамаша. 10 сотук жер, кеңири кенен, бүт дал стяжка болгон. Эми бирдемеге эми гүлпүл өстүрөм десеңиздер, жандары өстүрөсүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Жүрүңүздөр. Мына бөлмөсү таптаза болуп, потолокторду таптаза болгон. Бул жагда дагы өзүнчө бир бөлмө кичинекейирээк. 1, 2. Бул жагында болсо мына
3 içki tышкы экен бул жагы 3 4 бөлмөлүү экен кичинекей мына. Көрдүңүздөр да. Сонун экенби? Ушундай жакшы жарнамаларды чыгарабыз биз. Үй же издеп жүргөндөргөчү. Сыкандар болсо аластар сүйлөшүп. Баасы азыр баасын айтпай турайын, токтоп туруңуздар мына ичкеттерди бир катар көргөзөйүн сиздерге. Анакей иллюстрациясын караңыздар. Баасы арзан эле. Качпай туруңуздар, азыр көргөзөм. Баасы арзан эле экен туугандар, кыжалат болбоңуздар. Арзан эле ушу 5 миллион. Алып коесуздар. Алуучулар төмөндөгү WhatsApp номерге чалсаңыздар, ушул видеодо чыкканда да текстти жазып койгон ушу. Дареги Кадамжай району Айырбас айыл аймагы. Ошо Айырбас айылынын борборунда мына борбордук мечити турат. Ушул мечиттин эле арт жагындачы. Жолго жакын. 3 мүнөттө келет экенсиздер жолгочу. Ошо. Мына караңыздар, көрдүңүздөр да мынакей. Айлантырып көргөзүп коеюн сиздерге. Ошол жер, ошол үй. Чалыңыздар, Бояман базары мына Кадамжай району Раяна кафесинин бет маңдайында мынакей БТВ техникалар дүкөнү ушул жерде Элита Лео деп ачылган. Достор, ушул жерге келсеңиздер, мынакей ушул жерге сиздерге сонун жагын жүрүңүздөр ичке көргөзүп кетейин. Бардык жерге барып туруп, мисалы кондиционерлер, стиральный машинелер, холодильниктер, морозилкалар, бүт мында микроволновка, духовкалар бардыгын аласыздар. Мондай пылесостор көп жерге барсаңыздар даже чек бербейт сиздергечи. А бул жерге келсеңиздер чек берет, чекке кошуп сиздерге билет берилетчи. Ар 20 адам чогулганда, холодильниктен алгандардан 20 адам чогулганда баягындай оюн өткөрүлөтчү. Дагы бесплатный подаркаларды, белектерди утуп аласыздар мына. Футбол болуп атат азыр мынакей, сонун телевизорлорду алып ушул жерден көрүңүздөр, скидка, акция, сонун стиральный машинелер. Ушул жерге келе бериңиздер, баарыңыздар ушул жерге чакырам, макулбу? Ошондой эле мына кондиционердин бардык фирмалардын түрү бар мынакей мына. Баарыңыздарды ушул жерге чакырабыз, келиңиздер, макулбу? Сиздерге дагы бир жарнаманы таап койдум мына. Мен азыр Кадамжай району Абдусамат айылын билесиздер, арканын үстүндөгү жаңы айылдар кылып жатат го. Ошол жерде, ушул жерде 15 сотук жер сатылат экен, туугандар. Китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн 15 сотук жер. Документтер бүт бары жайында. Ошол цемент забор турбайбы? Ошодон бер жака 30 сотук бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына. Мына забордон нар коштаңыздар тосулган уже. Бул жагыга сиздер тосбосоңуздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сиздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар, базарга жакын. Бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мынакей төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Насип кылсын.